Аргымак мени уран чакырган жарандар Алай районунун тургундары. Алар бир жерди басып алайын, же бирөөнү жумуштан бошотуу үчүн келбегендиктерин билдиришет. Абакта олтурган 3 депутаттын боштондукка чыгуусу жана Кумтөрдүн кыргыз калкына кызмат кылуусу аймак элинин алгачкы тилеги жана талабы болуп саналат. Biz şu 3 deputatımızda Kamçık Taşiyev'di, Talant Mahmutov, Sadır Japarov'di. Oşunda öyle şu 6 aydan beri karmap türmede karmap çatkanın sebebinden çıkıp çatağız. Sebebi degende 6 ay degen bu көп vakit. Buna çındık bolup aytat. Adam öldürgöndөрдү 6 aylıkta çıkıp çatpay. Oşan için biz şu birlikten suranat elek. Şularda tezire arada boşatıp beriңиздер деп. Mına 6 aydan beri je сурагы өтпөй, же башка болбой абакта жатат. Мындан улам Гүлчөдөгү спорт аянтчасына чогулган Алай элинин ниети эл өкүлдөрүн коргоп алуу, өлкөнүн өзүнө тиешелүү болгон байлыкты кайтарууну каалаган депутаттардын аракети кылмыш катары баалонбого тийиш дешет алар. Акылга сыйбаган бул көрүнүштүн артында саясий кызыкчылык турбаса 5 айдан бери бир жыйынтыктуу чечим чыкмак деген ойдо. Ал эми ата журттун депутаттары Кумтөр маселесин жөн жай көтөргөн эмес. Камчыбек Ташиевдин тосмодон ашып өткөндүгүнүн артында себеп бар экенин аталган партиянын Ош областындагы координатору айтат. Анын көз карашында депутаттар көмүскө шылуунчулукту жоюп, өлкөдө ачыктыкты каалашканы үчүн айыптуу аталып, абакта олтуруп калган. Бул ойду аймак эли да кубатташат. Камчыбек керек болгон үчүн ачты. Элге ок аткан үчүн ачты ошону. Элге ок атпаса Камчыбек элдин астында турат болчу. Ал элди секиртип коюп өзү карап турган депутат эмес. Өзүбүздөгө тиешелүү болгон Кумтөрдүн канча процент алтыны бизге кызмат кылары мына биздин ата журтчу эр жүрөк баатыр жигиттерибиздин аркасынан элге маалым болуп отурат. Эгерде Садыр ушул Кумтөр боюнча комиссия түзүп ушуну иштебесе, биз Кумтөрдөн канча зыян элге келип, канча пайда элде калып, канча нерсени чет мамлекет көтөрүп кетип атканын эч качан билбейт болчубуз. Ошентип нааразычылык акциясы мерчемдүү убакытка созулуп, соңунда резолюция кабыл алышты. Анда башынан бери эки талаптын аткарылуусу көрсөтүлгөн. Абактагы депутаттар токтоосуз бошотулсун, Кумтөр кыргыз элине кызмат кылсын деген негизде. Бирок бүгүнкүгө белгиленген нааразычылык акциясына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келген жок. Мерим Абдиладжанова, Аскар Маматисаков, 7 канал.